жалкоолор эчтеке Кыргызстанга мындай палец бир урбаган нерселер жасып эле ошолордун аркасынан эле анан кийин биздин жанагы текшерүүчү органдар эле аркабыздан түшүп алышат да. Ушуну сиз туура айттыңыз. Ушу психологияны бардыгыбыз ушундай. Онан кийин армияңыз турат, Садыр Нуркожоевич. Бизнесмендер сиздин главный армияңыз. Ошолорду мынакей дайым ушундай жолугушуп турсаңыз, жок дегенде бир жылына 2 жолу жолугуп, ушундай форматта министрлер, депутаттар болуп, силер менен мен башыңарда турам деп койсоңор, булар тоону том корушат. Инвесторлар, ички инвестициялар деп атпайбызбы? Азыр пандемия болуп, тышкы инвестициядан дагы баягы биринчи ички инвестицияларыбызды карайлы деген ойдомун да. Анан ушундай жанагындай бир эл бузарларды дагы мынакей, силер дагы мындай ачык айтып, мынакей жолугушууларда, мына жерде генеральный прокурор турат, МВД турат. Ачык айтсак, жанагындай эле кичинекей эле эмелер жанагы милиция болобу, же прокурор болобу, же болбосо ортоңкусу келип эле бусуп атпайбы бизди. Мында коркпой, урукпой ушунда жылына бир жолу келип, мына момунтип атат деп айтсак, мен ойлойм ошондо туура болот го деген. Сиз башында туруп берсеңиз, мондай чоң армия бар. Ошол ушундай бир колдоого муктаж болуп аткан нерсени айтайын дегем. Анан эми не деп айтсам? Ушундай жолугушуулар болсун. Жанагындай өзгөрүүлөр кетсин, Садыр Нуркожоевич. Биз могу жердеги бизнес армияңыз жакшынакай Кыргызстанга мурекинде инвестируй в будущее страны турбайбы? Ошого баардыгыбыз аракетибизди жумшайлы. Чоң рахмат. Рахмат, Аскар Маткабулович. Стадион боюнча, текшерүү боюнча, мына башкы прокурор отурат, мындан ары текшерүүнү таптакыр токтоткула. Ким текшерип барса, ушу 15 жылдан бери текшерип атат деп атпайсызбы? Бизде баягы күч органдарында мындай психологический эме орноп калганда, ушинтип текшерип бара берсең эле акча берет, анан алып кете берем, анан кайра дагы барып текшере берем деп ошо жыл сайын текшерип аткан кесепети ошол да. Ошон үчүн токтосун. Ким текшерип барса, мындан ары кайрыласыз мага. Чара көрөбүз. Анан эми баягы бизнесмендерди кайра текшерүү боюнча деп атпайсыздарбы? Биз президенттик аппаратка тапшырма берем, администрацияга жакын араларда АДС-ди түзөбүз, на общественных началах антикоррупционный деловой совет. Ошого мына бизнесмендер бүт кирсеңиздер болот. Биз өзүбүз дайыма аны менен байланышып, көзөмөлгө алып турабыз. Кимде ким ушундай бир мыйзамсыз текшерүүлөргө бара турган болсо, сразу ошолорго кайрыласыздар, прокуратурага алар аркылуу. Болду, анан мен калганын өзүм көзөмөлдөп алам. Ошо АДС менен экөөнү бир эле түзүп коелу. Ошого киресиздер. Антикоррупционный деловой совет деп туруп. Мен баягы комиссар болуп иштеп турганда түзгөмүн. 2 жыл абдан жакшы эффективдүү иштеген, кийин мен комиссарлыктан кеткенден кийин аны жойбой ишкен. Агенттикти да жойбойган билесиздер, 2010-жылы ушундай болгон. Так 2 жыл абдан эффективдүү иштеген. Кадимкидей мына инвесторлор, крупный бизнесмендер ошол 30дан ашык АДС-тин мүчөсүнө кирген. Анан кадимкидей ошол текшерүүлөр токтогон. Баягы мыйзамсыз текшерүүлөр жанагындай. Беспредел токтогонда, анан кийин 2 жылдан кийин бирок тилекке каршы жоюп жиберишкен. Ошол АДС-ти бүгүн кайра при президентте кылып туруп түзүп коебуз. Жакын арада түзүлөт буюрса. Рахмат, урматтуу Рахат Ырсалиев, сизге сөз. Андан кийин оң жактагы микрофондон бирөө, анан посередине, да, вот вы руку подняли, потом так. И вот так по порядку будем идти, уважаемые коллеги. Просьба больше не записываться. Уже 18 человек записалось. Жок, шаштырбагыла. Шаштырбагы жазып. Суроо берүүчүлөрдүн бардыгы берсин. Хорошо. Мен просто 1ге чейин убактым бар, 12:30 чейин. Анткени чет өлкөдөн делегация келген, бирде жолугушум бар. Мен кете берем, эгерде үлгүрбөй калсак. Силер ар бир эмеге жооп берип туруп, анан кетесиңер. Бардыгынын суроолоруна жооп берип туруп. Хорошо. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, урматтуу катышуучулар. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү ушу энергетика тармагына бөлүп кетким келет. Жана слайд-шоудо бардыңыздар көрдүңүздөр. 70% Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергия население колдонот экен, 30%-ин өндүрүш колдонот экен. Муну менен эмнени айткым келет? Сиздер жана айтып атасыздар, алтын комбинаттарды, тоо кен тармагын деп атасыңар, айыл чарбасын деп атасыңар, жеңил өнөр жайын деп атасыңар. Ошонун баарын өнүктүрүш үчүн электр энергия керек. Электр энергия болбосо өнүгүү жок. Ошол себептен мен
чоң жана слайд шоуда көрсөтүлгөн чоң долбоорлорду айттыңар. Камбарата бирден баштадыңыздар, Сары Жасты айттыңыздар, андан кийинкилерди айтып атасыздар. Эң аягында Кара Көл КЭСи жөнүндө сөз болду. 25 миллион долларлык 2 жылда бүтө турган 18 мегаваттык жылына 110 миллион киловатт саат өндүрүлө турган КЭС жөнүндө сөз болду да. Ал КЭС мамлекеттик фонд госимуществонун курамында турганына 100%, 10 жылдан ашып кетти. 2010 жылы аны Чакан КЭСтин курамынан фондко дивидендтердин эсебинен өткөрүп берип салышкан 46 миллион сомго баалап туруп. Бүгүнкү күнгө чейин 8,5 гектар кызыл китеп, Минюсттун свидетельствосы анан печатынан башка эчтекеси жок. Анан эми мындай долбоорлорду Кыргызстанда биздин ички инвесторлордун күчү менен салса болот. Мен сиздерди терең ишендирип кете алам. Менчелик Чакан КЭСтерди куруу боюнча Кыргызстанда жон терим менен сезип, бүт ачуу таттуусун көргөн киши болбосо керек. Ошон үчүн өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшүп койгум келет да, анан сунуш киргизет элем. Бүгүнкү күндө тез арада абдан ыкчам кыска мөөнөт ичинде Чакан КЭСтерди өнүктүрүү үчүн эң биринчи мамлекет тарабынан тариф коюлуп берилиш керек. Бүгүн тариф маселеси чечиле элек. Экинчи маселе, улуттук энергия холдинг тарабынан 100% кепилдик менен өндүрүлгөн электр энергияны сатып алуулуш керек. Мамлекеттен башка сиздерден эчтекенин кереги жок. Кепилдик бербей эле койгула. Мамлекетке биз ишкерлер өзүбүз кепилдик коюп, ошол эле Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан болобу, ошол эле Евразийский банк өнүктүрүү банкынан болобу, же башка финансылык уюмдардан кредиттерди алып, 1 жылдын ичинде салса болот Чакан КЭСтерди. 1 эле жыл. Камбарата бирди салыш үчүн ондогон жылдар келет. Ондогон жылдар керек. Анан эң негизгиси мамлекеттин бир тиын акчасы кетпейт. Бүт рисктин баарын биз алабыз мойнубузга. Эртең күйө турган болсок биз күйөбүз. Бирок мамлекет биз бизнесмендер күйөлү деп бизнес кылбайбыз. Ошон үчүн 2018 жылы курулган 2020 жылга чейин мен курган 2 КЭС 2 жылда банктын мамлекеттик банктан, айыл банктан алган кредиттин пайызы, үстөк пайызы $500 000 түзүп кеткен. Бүгүнкү күндө ошону мен төлөгөнгө аргас болуп атам. Ошол себептен жанагы энергиянын кайра жалалуу булактары деген мыйзамга сиз менен урматтуу Задыр Нуркожоевич быйыл январь айынын этегинде жолукканда эмне керек деп сурадыңыз эле, мен айттым эле, өзгөртүү токтоосуз киргизиш керек десем, сунушуңузду бериңиз дедилиңиз эле. Мен Министерство энергетики ошол февраль айында эле бергем. Бүгүнкү күнгө чейин бул маселе чечилбейт. Сунушумду да бергем. Кандай кылып өзгөртүш керек экен? Жооп берип коеюн да ошого. Мына бизнесмен Рахат Ирсалиев туура айтты. Мен октябрь айларында келгенден кийин эле ушу ноябрь, декабрь айларында ошол мезгилдеги министрди чакырып, Рахат Ирсалиев менен көздөштүргөнмүн. Келишимди түз, жеке Чакан КЭСтерден биз мамлекет сатып алгыдай бололу деп. Рахат Ирсалиев 3 жылдан бери Чакан КЭСтерден 3 салып алып, бирок мамлекет албайт, линияга кошпойт, сатып албайт, эчтеке кылбайт. Анан бул айласы жок, биткоиндарды коюп алып, ошо менен иштеп жүргөнүн билет элем. Мен келип эле тапшырма бергем министрге. Келишимди түз, 2.90 тыйындан булардан сатып алалы деп. Ошол мезгилде бизде экспорт, импорт 2.90, азыр 2.70-тен келишим түзүп атабыз. Макул деп туруп, 1 ай 2 ай өткөндөн кийин мен сурасам мурдагы министрден. Болду, келишим түздүк, бүттү, чечилди, ал маселе деген, Чакан КЭСтер менен деген. Ошо ойдон мен чечилди го деп жүргөмүн. Өткөндө мындан канча бир 15 күн мурун, сизге 1 ай мурун чалып, чечилди беле десем, жок дейт, чечилген жок дейт. Мен кайра мурдагы министрди айттым, эмне чечкен жоксуң сен? Чечилди деп мага далаш этпедиң беле? Десем, чечилген деп дагы калпайт. Мына министрдин алмашкан себебинин бир себеби ушул болду. Бир себеби ушул болду да. Эгерде биз мамлекет Чакан КЭСтерден салган бизнесмендерден электр энергиясын сатып алып, башка жака сатып берип турбасак, булар кантип бизде КЭС өнүгөт? Ким салат малый КЭСтерди? Ким салат? Кайсы бизнесмен өнүгөт ошого? Кызыгат. Кызыкпайт да. Или мамлекет линияга кошпосо булардыкын. Тетиги суу агып аткан жерге салып алып анан кийин мына биткоинди обеспечивать этип отурат мынакей. Ошондуктан мына бүгүн да келип сурадым, бүттү беле же бүткөн жок беле деп. Бүткөн деп мага далаш эткен мурдагы министр. Азыр бүгүнкү министр барбы? Орун басар экен,
5-нчи күнгө чейин силерге мөөнөт. 5-нчи күнү саат 17:00-дө Рахат Ирсалиевди жетелеп алып чогуу келесиңер, келишим, баасын сүйлөшөсүңөр. Бүгүнкү канчадан импорт кылып атабыз біз. Ошону менен келишим түзүп, маселесин 100% чечип келип 17:00-дө далашт этесиңер 5-нчи күнү. 2 күн сурок силерге. Эгерде чече албасаңар 2 күнгө чейин чечилбей дагы ушундай бир созуп, бюрократия кылсаңар, саботаж кыла турган болсоңор, толук жетекчилигиңер арыз менен келгиле анда. Эми мындан ары ушундай саботаж кылып, аткарбай, указдарды аткарбай, мыйзамдарды аткарбай, ушундай бюрократия менен заниматься этсеңер, жөн эле кызматтан кетпейсиңер. Анда камалып кетесиңер. Мына мен бүткүл бизнесмендердин, бүткүл элдин алдында айтып коеюн. Мындан ары бюрократизм деген болбош керек. Эгерде ушул күнгө чейин, ушу биз бийликке келгенге чейин бизнесмендерди силер чуркатып жүргөн болсоңор артыңардан, министрлер, мейли ким болбосун мамлекеттик кызматкерлер, мындан ары силер чуркашыңар керек булардын аркасынан. Чуркап барып, кел сал, мына сага условия түзүп берейин деп турушуңар керек. Антпесек биз мамлекетти көтөрө албайбыз, өнүктүрө албайбыз. Мына дагы деле айлап жылдап бүтпөй жаткан кагаздар бар министрликтерде. Согласование жиберген кагаздар айлап жылдап жатат, мына 1 ай 2 айлап жатып атат мына кеш. Ошондуктан иштегиле, тез иштегиле, мына бизнесмендерди коргогула, условияларды түзүп бергиле, аркасынан силер чуркагыла эми. Заман өзгөрдү эми. Эми жаңы заман менен кетеле. Эски заманды унуткула. Аркаңардан 1 күн 2 күн чуркатып койсо, барып чуркап барып туруп пара бере салат. 10 миң деген, 20 миң деген, миллиондогон долларларды бере салат деген психологиядан кеткиле андан. 5-нчи күнү бүтөт маселеңиз. Бергиле микрофон. Мынаке биздин ТЭЦ жылына 1 миллиарддан ашык киловатт саат электр энергия өндүрөт. Анын өзүнүн себестоимасы 3,60 тиындан. Биздин ГЭСтерден, чакан ГЭСтерден бүгүнкү сиздер сунуштаган, өкмөт сунуштаган жаңы тарифтик саясат боюнча максималдуу тариф эгерде 2 сом элек тиын болсо, 1,3 деген коэффициент менен 3 сом 27 тиын болот экен. 33 тиын айырма бар экен. 1 миллиардка көбөйтсөң 330 миллион сом экен жылына. Эми бизден эле чакан ГЭСтерден алса болот да ошончо электр энергияны. Түт өтпөй, Бишкектин ичин түтүн каптатпай, элдин баарын оорутпай. Экинчи эле сөз мен кечирип коюңуз. Жакында эле мен бир райондук администрацияга дагы келечектеги чакан ГЭСтерди куруу боюнча жерлерди бөлүп берүү жөнүндө арыз менен айыл өкмөткө кайрылып, айылдык кеңештин сессиясында каралып, анан райондук администрацияга жерди трансформациялоо маселеси боюнча кайрылганымда айтпады деңиз, 6 ай деген дараң чечилди. Сиз айтчу элеңиз, менин атымды жамынып, эч кимди айтпагыла, экинчи менин атымды сатпасын деп. Мен айттым аягында, Садыр Нуркожоевичтин малы ГЭСтерге коюлган, энергетика болгон маселесин билесиңерби? Жакшы билесиңерби? Талабын билесиңер. Эртең күнү мен арыз жазам ал кишиге. Анан силерге келтек жеп калып жүрбөгүлө деген сөздөргө чейин барган күндөр болду. Эң аягы дагы ошол жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын сабатсыздыгы деп айтсак болот, жер комиссия мүчөлөрүнүн сабатсыздыгы деп айтсак болот. Мен атайын мамлекеттик гипрозем, Минкультуранын заключенияларын алып барып берсем, мен аны атайлап өзүм үчүн жаздырып келгенсем, менин аркама кайра кат жолдошуп, ошол эле жоопту кайра алып туруп, ишенбей туруп, аягында өкмөттүн поручениясын бер деп, өкмөттөгү зам руководитель аппарат Жалалов барбы? Жалалов деген ошол кишинин поручениясын жаздырып туруп, анан араң трансформация болду ошол маселе. Ошон үчүн ушу жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга дагы тийиштүү жесткий тапшырмаларды берсеңиздер туура болот го дейм. Анткени көп ишкерлер, Сымылда дегендер эле ошол проблемадан шалынып жыгылып атышат. Рахмат. Мына жергиликтүү бийлик боюнча руководитель администрация мына бияка кайрылыңыздар, сразу чечип берип тургула маселени. Анан Минэнергияга дагы бир тапшырма. Сокулукта мен билгенден бир 10 киловаттын тегерегинде, 10 мегаваттын тегерегинде мини ГЭС курулуп атат дагы. Ошого дагы барып, жакынкы күндөр ачабыз деп аткан, мага айткан маалыматы боюнча бир айдын ар жак бер жагы. Ошого дагы өзүңөр чакырып туруп, же болбосо барып туруп, келишимди түзүп, мына сенин электр энергия чыгара баштаганда биз мамлекет сатып алабыз деп туруп, келишимди түзүп, аныкында даярдап бергиле. Мындан ары ошо мини ГЭСтерди биз күчөтүшүбүз керек. Тез арада, жакынкы 1 жыл 2 жылда болушунча мини ГЭСтерди курушубуз керек.